Qaysı unalardın aydoочулары токтоо эрежесин бузган жок деген бизге суроо берилди. Токтоо эрежеси деген бул 5 минуттага чейин токтогонду айтат. Остановканы. Ал эми токтоп туруу эрежеси болгондо анда 5 минуттадан нары токтоп турганды айтат эле да, стоянка кылганды. Азыр эми бул жерде бул уналардын бардыгы демек 5 минуттага чейин токтогон. Анан ушул уналардын кайсы бири эрежени бузган жок, кайсылары деп бизден сурап атат да. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Оң тараптагы жол белгиге карайбыз. Оң тарапта бир багыттуу кыймыл деген белги турат. Демек, азыр бул уналардын бараткан жолу, тилкелери экөө тең бир багытка экен. Каршы жактан уналар келбейт. Анан экинчи белгини карасаңыздар, токтогонго тыюу салынат деген белги турат. Негизи ушул токтогонго тыюу салынат деген белги, эгер айдоочунун алдынан чыккан болсо, кайсы жакка иштейт? Ары жакка иштейт да. Тиги Б унасы турган жакка иштейт. Бирок азыр бул жерде Б унасы бузган жок, бул жерде В унасы бузуп атат. Эмне себептен? Себеп дегенде ошол токтогонго тыюу салынат деген белгинин төмөн жагында табличканы карасаңыздар, стрелка ылдый карап турат. Стрелка ылдый караганда бул белги ар жакка тыюу салып аткан болсо, стрелка коюлгандан кийин бул белгинин талабын өзгөртүү дагы бери жагына, алды жагына тыюу салынып калды токтогонго. Азыр бул жерде В унасы ошол тыюу салынган жерде токтоп турган үчүн ал эрежени бузду. Ал эми анын ар жагында, белгинин ар жагында турган Б унасы эреже бузган жок. Ал эми А унасы эреже буздубу? Жок, бузган жок. Бул жерде эки тилке тең бир багытка калтыгонуштун ичи болгондуктан сол жакка деле токтогонго уруксат берилет. Ошондо кайсы уналардын айдоочулары токто эрежесин бузган жок экен? А жана Б уналардын айдоочулары бузган жок. Биринчи жооп туура болду. Ушул жоопту белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөр, мен катталуучуларым. Эгерде права алууда экзаменден өтө албай кыйналып жатсаңыздар, анда менде онлайн платный курс бар. Ошол курска катышып экзаменден өтсөңүздөр болот. Эгер курска катышам десеңиздер, менин шапка профилим астына WhatsApp группанын ссылкасы коюлган. Же болбосо ошол жерде телефон, контакт номер бар. Ошого байланышка чыксаңыздар, мен силерге онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.